Gezeli de jolda baratıp o çembers gezdeştik a jolda baratıp van 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 dedip gaz berip oldu çembersim kayda barasın oy çembersim mi oldu çembersim oy kayda barasın. Yok. Орыстар айтса департамент деп қосын да. Орыстар айтса департамент деп қосын да. Мен Тоқтоғұлдан болам. Тоқтоғұлдың өзгөріш деген айылынан болам. Асқасы асман тиреген, кетментөрін кеңмекен. Тоо бұлбұлы Тоқтоғұл ырчылар шыққан жерінен. Ел ырчысы естебес Елмирбек шыққан жерінен. Көп акынды чочуткан чоңколор чыккан элинен деп. Мына ошол айылдан болом, туугандар. Биринчиден Чыңгызбайга подписаться болгонду унутпаңыздар. Кимде-ким подписаться болсо, лайкты басса, коңгурочону басса, күндө жаңы ушундай видеолорду көрүп турасыздар. Линиядан чыкпай, грузовойлорго биринчи линия, экинчи линия, автобус, естественно, биринчи линиядан чыкпайбыз. Өзүбүздүн линиядан. Кечиксек кечигебиз. Эми Москвада тыгын, жол тыгын көп да. Муну бардык эле айдоочулар түшүнсө керек. Бардык айдоочулар жүрөгү менен туят го. Ансагандай биздики да ошондой. Bir işteysiz. Bir gün işteyiz, bir gün es alabız. Avtobusda уже общий алганда 7 жылдан бeri иштейм. Көнүп калдык. Автобусду уже билебиз. Кайсыл жерде ар кандай ситуация болот. Биринчиден абайлаш керек водитель бардык жагын. Экинчиден жакшы машиненин техникалык абалын караш керек. Үчүнчүдөн автобустун состояниясы жакшы болуш керек, таза болуш керек. Водитель өзү ичпеш керек, укташ керек, уктап эс алыш керек. Ар бир жарандын өмүрүнө водитель жооп берет да, жоопкерчилик чоң бу жерде. Биринчиден башың бардык жака иштеп туруш керек, күзгүнү карашың керек, камераны карашың керек, остановкага келгенде абайлап токтош керек. Жаш балалуу коляска сүйрөгөн аялдар бар, пожилой адамдар бар, пенсионерлер бар, инвалидтер бар. Ошонун бардыгына водитель өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек да. Автобус десе эле автобус оңой эмес. Бардык жагына водитель жоопкерчиликтүү болот. Пешеходду обязательно өткөрүш керек. Мындай чийип койгон чийимдерден, линиялардан өтпөш керек. Ошол эч качан шашпаш керек. Дагы эмне дейбиз? Күнүгө жүргөн жолуңуздар күнүгө ушул акыбалбы? Күнүгө ушул акыбал. Биздин жол. Bir конецтен экинчи конечныйга чейин 3 саат. Нары бир акырына чейин bir конечныйга 1,5 саат, кайра бул жакка 1,5 саат. Вакыт берилет, кээде андан да ашып кетет. Ар бир курукта 10 мүнөт, 15 мүнөттөн водительге отстой берилет. Чыгып, машина, автобустун эки жагын карап, салондун ичин текшеребиз. Эчтеке калган жокпу, жарандардын буюмдары,
ар кандай паспорттар түшүп калат, телефондор түшүп калат. Ошолорду водитель алып барып диспетчерскийге же охранага өткөрөбүз. Ошол жерден маалымат алса болот. А эгерде калган сумканын ичинде взрывоопасные вещи, Андай болсо эч убакта водитель тийишпей. Андай болгон убакта пассажирлердин бардыгын эвакуировать этип түшүрүп, тезинен 102 кызматына чалабыз. 102 кызматы келет дагы, алар өздөрү алышат ал сумканы. сизде 7 жыл дейсиз. 7 жыл аралыгында ушундай учурлар катталдыбы, катталганбы? Катталды, албетте катталган. Мындай жардыруучу эмелерди, заттарды калтырган жокко, бирок башкасы болду да. Пассажирлер кулаган учурлар болгон. Ал убакта кандай кылыш керек? Ал убакта обязательно биринчи очередь эмеге скорыйга чаласың. Скорый помощь келет, скорый помощь келип текшерет. Андан кийин диспетчер кызматына чаласың. Диспетчер кызматына чалгандан кийин алар нарядты жөнөтөт дагы, скорый помощьтун нарядын, пассажирдин коопсуздугун, паспорттун данныйын жазасың. Обязательном порядке. 102 кызматына чаласың. Вот ошол документтердин баары толтурулгандан кийин гана водитель күнөөлүү эмес болуп чыгат. Эгерде ошонун баарына чалбай пассажир мен жакшымын деп түшүп кеткен болсо, анда водитель жаңылышкан болот. Бул биринчи. Экинчиден, ДТП болгон мезгилде биринчи очередь пассажир. Пассажирлер аман болуш керек, резкий тормоз бербеш керек. Сүзгөн күндө дагы биринчи очередь жилетти кийесиң, пассажирлерди түшүрөсүң. Противообкатный упору дейт. Эки противообкатный упордон экини коесуң. Аварийный знак коесуң 15 метр. Анан ДПС кызматына чаласың. Диспетчер кызматына чаласың. Анан безопасность движения деп коет бизде. Безопасность движения БДга чаласың. Анан келип, анан документтердин баары толтурулат. Ушундай бизде. Ушундай пассажир кулап калган болсо, айдоочу жоопкерчилиги канчалык? Айдоочу, эгерде айдоочу тезинен резко тормоз берген болсо, чочуп кетип тормоз берген болсо, анда водитель күнөөлүү болот. Эгер астындагы айдоочу мешать этип тормоз берип, аварийный эмени создавать этсе, аварийный ситуацияны, анда лучше барып астындагы машинаны сүзүп коюш керек. Ни в коем случае резко тормоз бербеш керек. Ошондо алдыдагы водитель күнөөлүү болот. Анда автобустун водителине күнөөлүү болбойт ал эч качан. Бардык инструкцияны туура жасаш керек. Жаңы орношкон водительдерге сабакта эң биринчи келгенде автобустун техникалык абалын, мотордун майын, баллондордун катырылган бекемдигин, желдерин полный карап чыгыш керек. Анан машинаны, автобусту жүргүзүп, эшиктерин ачып жаап, тормозун текшериш керек. Андан кийин барып диспетчерскийге барып путевканы алыш керек. Алгандан кийин медиктен өтөсүң. Медициналык кызматкерден өткөндө ал водительдин давлениясын, алкоголдук ичимдик ичпегенин текшерет. Андан кийин барып механиктер текшерет автобустун абалын. Механиктер кол коет. Линияга чыкканга мүмкүн деген. Анан водитель кол коет. Мен
ушул автобусту техникалык абалын барды текшерилди, алдым деп кол коюп берет. Ошондон баштап кечке чейин автобуска сен жооп бересиң. Водитель гана жооп берет. Эгерде соляркасы аз болсо, ошол жерден ченетип, эгерде линияңар узак болгон болсо, норма соляркаңар жетпесе, эртең менен биринчи очеред парктан, базадан чыккандан кийин сразу заправкага айдаңыздар. Заправкага кылып, бакты толтуруп, алып, анан иштей баштаңыздар. Жок, жетеп менен баштасаңыздар, анда өчүп калат бир жерде. Анда ким күнөөлүү? Водитель күнөөлүү болот. Эмне үчүн текшерген жоксуң аны? Ушундай. Шаланда кетип атат, шаланда. Өзүңүз бир башынан аякка чейин маршрутуңуз канча саат? Общийби? Бир күндүккө. Бир күндүк бир жүрүшүңүз бир акшамдан баштап? Ашандан баштап коммунаркага барып кайра келишим 3 саат. 3 саатта деген чарчайсыз, уйку сурайсыз. Уйку суроолор болот, албетте болот. Кантес анан? Ошол убакта эң жакшы антистресс деген бар. Муштумду бекем түйүп, чачты тарап, деп бир бакырып туруп анан ырдаш керек. Манас айтыш керек болмос. Ырдаган өнөрүңүз да барбы? Ырдаган өнөр бар. Манас айтыш керек. Манас айтасыз. Манас айтасың, ырдайсың. Адам мындайча айтканда адам ойчул болот. Водитель адам психолог болуп калат. Жолдо ар кандай ситуациялар болот. Карап кетесиң, кээ бирөө туура кылып атканын көрөсүң, кээ бирөө туура эмес айдаганын көрөсүң. Эми Москва бул Европага кирет го. Европага киргени менен жолдо өтө мындайча айтканда грубый нарушение менен айдаган водительдер да кездешет. Обочина. Ушул жерде бир суроо эсиме келип кетти да, оюма келип кетти. Таксисттер автобусчуларды сүйбөйт экен да. Автобусчулар таксисттерди себеп? Себеп не? Ортодогу келишпештик биринчиден. Экинчиден уважение жок. Водительский уважение жок. Биринчиден автобусту таксистер кой бериш керек. Эгерде остановкага токтоп жаткан алар ситуация мындай. Мисал үчүн автобуста иштеп жүрүп таксиге отурган болсо, ал водитель бардыгын түшүнөт. Биринчи очеред автобусту өткөрөт. Автобусту өткөргөндөн кийин автобус ага каалагандай бошотуп берет жолду. Мисал үчүн остановкага биринчи барып токтоп, пассажир алам деген таксистерге кулагына күмүш сыргадап коебу. Айтарым, водитель, урматтуу таксистер, автобус айдаган водительдерге эч качан жолто болбосоңуздар. Бул биринчиси. Алар сиздерге болушунча жолун бошотуп берет. Жок, сиздер барасыздар дагы мага 1 мүнөт дейсиздер дагы эшикти ачып туруп аласыздар. Водитель автобус водитель тоже адам, ал дагы барып эс алыш керек, дагы барып обетин кылыш керек. Силер ошол алтындай болгон убактысын алып атасыңар биринчиден. Экинчиден сыйлабаштык. Эч кандай бири-бирин. Водительдер сыйлаш керек бири-бирин. Особенно кыргыздар бири-бирин сыйлаш керек. Таксисттер деле ошол сөздү айтат да, автобустар сыйлабайт, нахально чыгат. Эмне бул дешим? Ами бардыгы бирдей эмес да, 5 кол бирдей эмес. Остановкадан чыгып аткан автобуска ПДДда такси же болсо жеңил унаалар жол береби? Же автобус, грузовой машина, жеңил машина, такси айырмасы жок. Себеби ал остановкадан чыгып атканда обязательно көзгөнү карап келаткан, может скорый келатат, может
пожарный келе атат, может МЧС келе атат, айырмасы жок. Бул жол бериш керек таксистерге. Өзү ПДДда ошондой жазылган. Адамгерчилик элек. Адамгерчилик, просто взаимопонимание. Водительское уважение болсо, эч кандай пробка дагы болбойт, конфликт дагы жок. Бири-бирин сыйлабастык эле бул жерде. Таксиде дагы толтура нюанстар бар да таксиде. Таксиде да мен 1 жыл иштегем. Таксиде жакшы клиенттерим бар. Ар кандай 5 кол тең эмес. Таксиде иштеп жүргөндө азыркыга чейин клиенттерим бар, чалып турушат. Таксиде дагы керек өтө. Водитель таза болуш керек. Кийимдери таза болуш керек, машинасы таза болуш керек. Эң биринчи талап. Анан өтө кылдаттык менен айдаш керек. Сөгүнбөш керек. Пассажирлер менен вежливо сүйлөшүш керек. Бул бир, ал просто талап. Экинчи талабы бул талап эмес, ал болгон нерсе. Пассажирлер дагы бул эчтеке кыла албайт деп. Бизди вот бөлөк иностранный гражданиндер буларды биз каалагандай кылсак боло берет деп ойлошот. Бирок негизинде андай эмес. Биздин дагы укуктар эч качан тебеленбейт, тебеленген дагы эмес. Бизде дагы бар. Закон бардыгына бирдей. Ушундай экен, ушундай жүрчү элем тоонун кушундай деп. Капталында бирөө арак ичип кетип атат. Газыны басып, а? Мен Токтогулдан болом. Токтогулдун өзгөрүш деген айылынан болом. Аскасы асман тиреген, кетментөрөн кеңмекен. Тоо булбулу Токтогул ырчылар чыккан жеринен. Ел ырчысы эстебес Элмирбек чыккан жеринен. Көп акынды чочуткан чоңколор чыккан элинен деп. Мына ошол айылдан болом, туугандар. Биринчиден Чыңгызбайга подписаться болгонду унутпаңыздар. Кимде ким подписаться болсо, лайкты басса, коңгурочону басса, күндө жаңы ушундай видеолорду көрүп турасыздар. Комментарий калтырыңыздар, ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Билбеген, мисал үчүн автобуста жүргөн жаңы водительдер болсо, жаңы шопурлар болсо, комментарий калтырсаңыздар, эгер билген нерсебизди эч качан аянбайбыз, жооп беребиз. Билген нерсебизди сизге, сиздин сурооңузга керек болсо видеого тартып жөнөтөбүз. Мына жерин мынандай кыласыз. Албетте болот, конечно. Баары эле билип келген эмес, биз деле билбей келгенбиз. Мына мынтип айдайбыз да автобуста. Ушундай. Жана Нургазы деген да Өмөркүн го, блогер, бул ким? Таксист. Нургазы. Көзүм курттап кетти дейт. Бизди иштеген, автобус иштегенде кандай көзү жөнү курттамакчын чирип кетет экен да. Канча саат? 12 саат иштедим деди, 12 саат иштеп көзүм курттап кетти деп. Таксиде да бирок кыйын. Кыйын. Таксиде, автобуста анчалык чарчабайсың. Таксиде 2 эсе кыйын чарча, андан да кыйын чарчайсың да. Ошентип токтоп калчу эле. Ушундай бизде Чыңгызбайдын каналына катталыңыздар. Келечекте эң мыкты кара кылдык ак жарган, акыйкатты так айткан блогерлерден болуп чыгат. Болот дегенге мен 100% ишенем. Биринчиден ичпейт, чекпейт, бирөөнү алдабайт. Ар дайым туура жолдо жүргөн бала. Ушуга подписаться болуп коюңуздар.
чембер семберстерди кошпойбузбу же? ТМП-20 иштеген водительдер баардыгыбыз ынтымактуу болушубуз керек. Ынтымактуу элебиз, Кудай кааласа, мына буюрса канча жылдан бери чогуу иштешип келе атабыз. Арасында ынтымак жок дагы балдар бар. Бири-бирин сыйлабагандары да бар. Жок деп айта албайм, баардыгы сонун деп айта албайм. Бар эми арасында. Эгерде биз биримдиктүү болсок, баарыбыз бир муштум болсок, ошондо бизди эч ким жеңе албайт. Бар. Эми адамдын жаманы болбойт. Баары жакшы. Просто адам өзүбүздү биринчи оңдошубуз керек. Өзүбүздөн биринчи башташыбыз керек. Учурашышыбыз керек. Таанысак, тааныбасак да учурашышыбыз керек. Пайгамбар алейхиссалам айткандай, жылмаюу дагы бул садака дейт. Ошон үчүн ошондой группабыз бар эле, ал дагы жоюлуп баратат. Эмне себептен жоюлуп кетти билбейм. Ошондой кайрымдуу жумуштарды көбүрөөк кылышыбыз керек. Баледен сактайт. Бөдө кырсыктан сактайт. Кайрымдуулук бул адамдын эң жакшы сапаты деп эсептейм мен дагы. Сиз кандай эсептейсиңиз бой, туурабы? Адам кайрымдуу болуш керек. Чөнтөгүңдө 5 сом болсо, 2 сомун бирөөгө берсең, 3 сом сага жетет. Курсагың тойсо болду. Байлыктын артынан эч качан кубалабагыла. Бийликтин артынан эч качан кубалабагыла. Депутаттарыбызга ыйман берсин. Эми Кудай кааласа, буйруса, жакшы президент келди. Кыргызстан оңолот деген ишеничтебиз биз. Үмүтүбүз чоң өтө. Биринчи ушу Баткен областындагы чек ара маселесин чечип берсе абдан жакшы болмок. Эми чечилет деп ойлойбуз, чечилсе керек. Эмне үчүн бизге завод, фабрикалар курулбайт? Эмне үчүн бизге илгерки курулган заводдорду сактап калган эмес? Биздеги жумушчулар, ушул жердеги жумушчулардын баары ошол жакта иштемек. Биз бул жакка келбейт элек. Өзүбүздө керек муктаж водительдер ошол жакта деле иштемекпиз. Канча жылдан бери талаадасыз? Мен 13 жылдан бери талаадамын. Кыргызстанда деле автобус айдап иштейсизби? Кыргызстанда автобус айдаган эмесмин, мен чынын айтайын. Кыргызстанда айдаган эмесмин автобус. Грузовой машина айдап жүргөм. Москвага бул жака келип биринчи жолу айдадым автобусту. Мосгор Трансты айдадым, ал жакта үйрөтөт. Инструктаж өткөрөт, бирок мага эч ким эчтекеде үйрөткөн эмес. Отур, айдай аласың деди, ооба дедим, айдайм дедим. Айдап жүрдүң беле деди, ооба дедим, бирок ачыгын айтайын, Кудайга калпайттым да мен мындайча айтканда. Бирок ничего айдадык. Биз өзү кыргыздар негизи кыйын калп болобуз. Биринчи астролог ким болгон десе, кыргыз болгон дейт да. Себеби темирди эч ким иштеткен эмес экен да. Канча бир кылымдар мурун кыргыз иштеткен экен. Аттын такасын жасаган темирден. Вот ошол астролог кыргыз болгон. Кандай мен кыргыз элим, кыргыз калкым деген патриот жигиттер көп болсун. Кыргызстан оңолот, Кыргызстан үчүн муну жасайм деген жигиттер көп болсун, патриот жигиттер. Мына Чыңгызбайга окшогондор. Элим үчүн, жерим үчүн деген жигиттер көп болсун Кыргызда. Азыр эми кайсыл жерге барбайлы саясатсыз сөз болбой калды да. Саясат. Жерге барбаңыз саясат. Азыркы депутаттар кандай, мурдагылар кандай болгон? Депутат деген эмне жумуш кылыш керек, эмне жумуш менен алек болуш керек? Депутаттар азыр ачыгын айтканда
только özünün biznesin korgoş üçün gana azыр иштеп атышат деп ойлойм. Депутаттар өзүнүн бизнесин эч качан коргобош керек. Bir депутат деген таза иштеш керек. Жок, андай эмес. İштебеген жок азыр. Мен ушундай деп айтар элем. Бир гана Садыр Нуркожоевду жеп ортого нары тоголоду, бери тоголоду атышат. Эми аны Алла Таалам акыйкат өзү чечет. Ким эмне кааласа, ото ошону көрөт дейт. Эми депутаттардын арасынан деле бар. Мен укмуш, мен кыйратам дегендер эмес, арасында агыш дегендери да болгон. Буга чейин да болуп келген, бар дагы деле. Просто аларга иш бербейт да эч ким. Азыркы депутаттар эмне? Только өзүнүн бизнесин коргоп калыш үчүн гана. Эми аларга да Алла Таалам ыйман берсин, жүрөгүнө ыйман берсе, хидаят берсе, эл үчүн иштеп калар, Кыргызстан оңолот деген үмүтүбүз чоң, дагы. Жолдор курулуп, фабрика, заводдор курулсун бизге дагы. Кыргызстан өнүккөн мамлекетке айланган мамлекеттерден болсун дейбиз да. Биз мантип мына жакта темселебейт элек, барат элек Кыргызстанга. Өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жерибиз. Ошол жакта орустарга, орус элине, Россияга көрсөткөн кызматты Кыргызстанга да көрсөтөт элек биз. Бизден азыр чыган жигиттер чыгып атат азыр. Машина чыгарган жигиттер чыгып атат, телефон чыгарган жигиттер чыгып атат. Кантип экономияны өнүктүрөбүз, экономик жигиттер чыгып атат, экономисттер. Бардыгын кылса болот азыр. Азыр эмне үчүн жаштарга орун бербей атышат? Жаштарга орун бериш керек, аралаштырыш керек, үйрөтүш керек. Депутаттарга кайрыларым. Эмне деген профессор, илимдүү балдар чыгып атат азыр. Америкада жүрүшөт, Европада жүрүшөт, окуп атышат. Өтө окумуштуу, өтө билимдүү балдар бар. Эмне үчүн ошолорду үйрөтпөш керек? Врачтардын айлыгын дагы да көбөйтүш керек биринчиден. Эң биринчи биз оорусак кимге кайрылабыз? Врачка кайрылабыз. Врачтардын айлыгын көбөйтүш керек. Врачтарды окутуш керек жакшы. Дипломду эч качан сатпаш керек. Сатып албаш керек. Ал эртең укол сайганда кайсыл тамырга саям билбей өлтүрүп койгондор, вот ошондон бизде жоопкерчилик жок. Биринчи очередь жоопкерчилик болуш керек. Гиппократтын антын ал бекер алган жок да. Дипломду эч качан сатып албаш керек. И праваны, водительский праваны да эч качан сатпагыла. Окусун, окуп алсын. Правиланы билбейт көпчүлүгү. Мына таксистерге да кайрыларым. Көпчүлүгү билбейт, встречный да кетип баратат. Ошондой учурлар да көп кездешет. Не положенном жерге токтоп алышат, аварийкасын жагып. Ал бирөө жарым сүзүп кетсе эмне болот? Эч ким жооп бербейт. Ал таксистин өзүнүн өмүрү өзүн кыйып атат. Опасный жерге токтошот. Опасный маневрларды кылышат. Юмористский жагынанбы? Тартып атабы, тартпай калды. Баягы Талант Анарбаев айткандай. Өткөндө Мамат Алинин тоюн бербей койдуңар го деп жүрбөйт. Кезели да жолдо баратып, о чемберс кездештик жолдо баратып. Ван дедип газ берип, олдо чемберсим кайда барасың? Ой чемберсимми, олдо чемберсим, ой кайда барасың? Чемберс нурлары көр. Чемберске чыккан. Вакш, эмне болду? Братан, мен эле мисал кыла бересиң дейт. Ал
өзүмдүн үкөм Каракөлдүк. Насыр Чемберс деп коем, аты Насыр. Чемберс деген актер бар. ММА'дын королу. Ошонун атынан кличка коюп койгом, Насыр Чемберс деп. Насырбай өзү көрсө күлөт го. Раз төгөм да, ал меники мындай кээде ушул келип калат өзү. Илхом келгенде биринин артынан бири куюлушуп кете берет. На место токуп төгө берем. Жана Абдыкадыр Матов айтат го, брат, карабайсың төгүп аткан дейт. Комусту мен жана мота дегенде жок, нота билбейм. Комусту атам раматлык четкен. Ошондон калган комусту кыңгыратып отуруп эле кийин чертип кеттим. Менде алиги аккорд, слух тиги эменин баары иштейт да, анан мота дегенди билбейм да. Көп жерде айтып калам, мен окуган филармония өрттөнүп кеткен депчи. Кандай комуз чертем, гитара, аккордеон алып бербей коюшкан бир өкүнгөн жерим. Ошондо алып беришкенде мен эмгиче ырчы болбосом да композитор болмокмун да. Ыр жазмакмын, музыка жазмакмын, нечен деген күүлөрдү түшүрмөкмүн. Эми Элмирбектей акын болбосом дагы бер жагында ырчыларга ыр жазып бермекмин. Анда менин кругозорум кеңеймек. Китептерди көп окуйт элем анда. Ырда жазам, ооба. Сүйүү тууралуу ырларды көп жазам. Чыгарылыштан кийин ыр жазып бер дегендер болуп калсачы? Ыр жазып бер дегендер болуп калса, только сүйүү темасында жазып беришим мүмкүн да. Сен туран макта жөлөнүп деп. Сени күтүп дагы эле туран макта жөлөнүп деген. Ыр деген ал жөн эле чыга бербейт. Ага дагы илхом келет, өзү бир маалда, бир мезгилде келет. Мисалы үчүн кээ бир адамга ар кандай келет. Мисалы үчүн эрте менен эрте, мисалы үчүн кетип атсаң, айланадагы кооздукту көрүп, ошого дагы уже бир куплет ыр жаралат да. Ал жаралган ыр ошол жерде унутулат. Таппайсың уже анычы. Ошол моментте жазып калыш керек да. Жазуучулар деле ошондой болгон да. Эрте менен уже бир кооздукту көрдүң, ошого обязательно бир куплет ыр чыгат да. Ошол моментте жазып калбасаң бүттү. Азыркы илдетти айтып коеюнчу баса. Туугандар, бир гана Аллахтан, баарыбызга жардам берген Аллах өзү алуучу дагы, берүүчү дагы. Эч кандай провокацияга алдырбаңыздар, бирөөгө берилбеңиздер. Вакцинасын мен албайм, албай эле коюңуздар. Эгерде өлсөк, биз ооруйт элек, мына 2 жылдан бери жүрөбүз ушул автобуста. Ошол оору менен күрөшүп, эл менен чогуу эле. Эч кандай эчтеке болгон жокпуз, арасында болду ооругандар. Ал эми неден деп билем, ал ошо ар дайым таза жүрүш керек, колду жууп туруш керек, таза, кабина таза болуш керек, аба таза болуш керек, автобустун салону таза болуш керек, сырты таза болуш керек. Мен оюмча ошол эмеден деле, ошол кир болгондон деле болсо керек дейм да. Менин оюмда. Постоянно таза жүргөн адамга эчтеке жолобосо керек эле. Иммунитетти көтөрүш керек. Тамактын бардыгын жеш керек. Жашылча жемиштерди, салатты көбүрөөк жеш керек. Эт менен жасалган тамактар Кыргыздын улуттук. Бешбармак, плов, чучук жана башка деген.
жерде Ашанга Басаткага келишиң керек экен. Болду, уже успеть этпей калдым. Чыңгызбай. Дагы бир күн барып келесиңби? Бөлümde değilsin. He. Çok kötü. Biz yüz göz ettiğinden kaçıyor. Produktlar. Мынакей туугандар, мына ушинтип Чыңгызбай менен бир курс, бир рейс кылып келдик, полный. Калган нюанстарын Чыңгызбай өзү толуктап коет экен. Кеткен кемчиликтерин, кеткен каталарын. Эфир аяктап атат. Каналга подписаться эткенди унутпаңыздар. Лайкты басып, жакшы комментарий калтыргандарга приз бар. Менден жакшы ыр. Sonun bolda. Колокольчикту сөзсүз басабыз, каналга кошулабыз. Көп комментарий. Кайсы ырды айтсаңыздар, ошону аткарып беришке аракет кылам. Даже эстрада болсундар, боло берет. Чыңгызбайга подписаться болушту унутпаңыздар. Эң башкысы. Дүйнөнү кара кылдык ак жарган, чындыкты каш кайткан блогер болуп чыгат деп мен 100% ишенем. Таяң. Rahmat. Sayın interview. İlgili işinizde yolunuz açık olsun.